Президент Садыр Жапаров. Жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө калып, ата мекенине келе албай жаткан жарандарыбызды эвакуациялап алып келүү боюнча иштер тынымсыз жүрүп жатат. Бириккен Араб Эмираттарында учуп конууга тыюу салынганына байланыштуу, Оман өлкөсү менен сүйлөшүп, 2 учак жалдап 300 кишини алып кетүү боюнча макулдашууга жетиштик. Кудай буйруп, Баэден учуп конууга уруксат берилсе, калган жарандарыбыздын баарын бир күндө алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Биринчи кезекте Оман аркылуу жаш балдар менен аялдар алып келинет. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Бүгүн 3 мартта белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова менен анын жолдошу Бакберген Аттокуров жаңы төрөлгөн уулун төрөт үйүнөн чыгарды. Бул тууралуу алардын жакындары социалдык тармактагы баракчаларынан билдирип, видео жарыялашты. Алардын кубанычын бөлүшүп, төрөт үйүнө жакындары, саналаштары белектери менен барышты. Айсулуу Тыныбекова уулунун атын Али койгону белгилүү болду. Эскерте кетсек, Кыргыздын белгилүү балбан кызы 1 мартта көз жарган. Кээ бир сын айткан саясатчылар каргачалуу күндөрү башыны бекитип чейинде жатты. Ошондо азыркы ар кайсыны сүйлөп аткан анага кыйындар каяк деле. Төшөгө башын тыгып алып жатышты эле. Камчы кыдыршайчалардан өзгөчөлөнүп, жокерлер менен бирге кам майданда элибиздин тынчтыгы үчүн согуп жүрдү. Мына биз чукап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? Таканса турабыз, коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Дайым кайнаган точкаларда болот. Мамлекеттик иштебеген кезде деле ошол событияда деле камчы чокап жүрдү. Баткенский событияда деле камчы чокап жүрдү. Бул эми элин жерин деген балакен өмүрүн сайып коюп чуркап жүрдү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала бул. Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Кыргызстандын кайсыл жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, чрезвычайный ситуация болсо, ушу камчылык ташыйт биринчи жетет да. Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн өз өмүрүн тобокелге салды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Чечкиндүү кадамдарды жасап, эл жүрөктүүлүк, кайманбастык касиеттери менен душмандын жерине барып, барымтада жаткан 4 жокерибизди куткарып аман алып келди. Бул деген камчылык ташыйттын мекенчилдиги, патриоттуулугу, эл үчүн күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бул. Жокерлердин айткандарын угуп жатабыз. Генералдын биз менен чогуу жүргөнү бизге күч, дух берди. Биз ал күч менен, дух менен душмандын мизин кайтардык дейт. Мен Мунарбек, журналист. Чекиттен. Кандай чаксызбы? Сүйлөшө аласызбы бир 2-3 мүнөткө? Сиз Instagram баракчаңызга видео чыгарып берсиз. Зыяратчылар боюнча, согушта кызычуу менен. Канча зыяратчы бар эле? 500 бар го дейм. 400-500 бар болсо керек. Буга чейин мындай форс-мажорлор болчу, бирок азыр болуп көрбөгөндөй болуп атат. Не только бул Саудияда эмес да, Дубайда дагы мисалы бардык жакта самолет. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга
себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Тияка учпай атат, бияка да учпай атат. Нар жакта уча тургандарды азыр гостиницаларды бошотуш керек да. То есть мисалы Меккедегилер Мединага барат, башка группалар барат. Мисалы Меккедегилерге да башка группа келет. Азыр биринчи жагдай гостиницаларды табып, умрачыларды жакшы жайгаштырыш керек. Биздеги анан баардыгы комфорт плюстар болчу, поезддардын баардыгы алынган, алардын баары бүйдү. Питание бул жакта учпай тургандардын баары бүйдү. Эми мындай болуп көрбөгөндөй ушер болот окшойт. Ниче кандай болбосо да азыр эң биринчи максат умрачыларыбызды кыжабат кылбай баардыгын жакшы кылып иреттеп, ошого азыр карап атабыз кандай. Өзбекстан менен может бир вариант кымбат болсо дагы Ташкентке барабызбы, кандай кылабыз же күтөбүзбү. Бирок эми иншалла көчөдө калбайт биздин умрачылар. Мен өзүм баардыгын контролдо ушерде отурам азыр. Бул боюнча муфтияттан кандай иш аракет болду сиздер тарапка? Көмөк көрсөтүү? Муфтияттан эч кандай аракет болгон жок, эч нерсе болгон жок. Мисалы ушундай форс-мажор учурларда мындай жардам көрсөтүлбөйбү? Аны муфтияттан сураш керек го. Ну, данный момент. Жок, эми мисалы Билим мырза мындай да, эми балким сиздин акчаңыз болушу мүмкүн. Ошончо кишини каржылап койгонгочу. Анан мындай акчасы жок умра компаниялар бар да мисалы. Да, кыйын эле болуп атат, алар уже секелден чыгып баштайт, азыр көчөдө калып баштайт. Кыйын эле, туура эле. Мен просто акчама таянып эле айтып аткан жокмун, мен бирок как есть эмне деп сурайбыз муфтияттан, эмне бергиле деп мунун баарын сурайбызбы. Берген акчанын баарын бердик эми. Анда эле мен сен мен видео чыгарсың, ошондон кийин мындай көргөзүп койдум, ошончо миллион төлөдүк депчи. Эми кандай түшүнүп атат, эмне кылып атат, мен токур же бирдеке кылып аткан жерим жок. Бергенин бердик мынакей. Азыр эми билбейм, ошол акча менен эме кылабы. 4,5 миллион доллар түштү деп айтып турат, туурабы? Ооба. Ошол боюнча ошондой болду. Эми билбейм кандай жардам берет. Бирок лично чалып эме болгон жок. Өзүбүздүн аракетибизди өзүбүз кылып атабыз. Күтпөйлү азыр балдар менен как раз бул жакта баардыгыбыз акылдашып отурганбыз. Өзүбүздүн арабабызды өзүбүз тартып атабыз кыскасы колдон келишинче. Түшүнүктүү, чоң рахмат Билим мырза. Кандай жардам болот? Ишиңизге ийгилик болсун. Зыяратчылар эсен аман кайтып келе алсын. Айтар ушундай достор, мен айта турган нерсе ушул 9% боюнча адал деп кечээ официалдуу түрдө муфтияттан айтып чыгышты. Адал экендигин тастыктап, эми мен айтып аткан нерсе ушул 9%-ын ичине ушундай умра компаниялардын колунан келбеген иштерди муфтият өзү кичине бир аз болсо жоопкерчилик алып ушундай учурда бир көмөк көрсөтүп койсо, муфтият деген атына дагы репутациясына бир аз жакшыраак болмок. Коргоочулук экспертизалар боюнча. Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү мен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзаменде эмесмин го, окуй тургандай. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп калдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жомустаңыз. Сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгенсиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн кулларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу деп едиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону. Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак. Куру блогерликти тыштасак. Бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк. Ийне жибине болор болбос, маанеге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн.
Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам талкууланып атканда мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр эми мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле, бири-бириңерге комитеттен эми мен Медер Кубанычевич, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайды. Жолдош Медер Кубанычевич, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр могу маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз. Өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта чөткө жазылып турат. 3-бөлүгүндө бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын